Ардактуу көрүүчүлөр, эфирибизде алдай улантабыз. Азыркы эскерте кетчү нерсе, жалпыңыздардын арасынан эң өзгөчө айымдарды экранга чакыныраак чакырабыз. Анткени бизде өзгөчө коногубуз бар, өзгөчө сулуулук жаатына тиешелүү десек болот. Биз коногубузду тааныштырганга даярбыз. Даярмын. Эксперт, визажист, стилист жана шаарыбыздагы сулуулук салондорунун ээси. Кутман таңыңыз менен кандайсыз? Жакшы. Кутман таң баарыңыздарга, көрүүчүлөргө, силерге чоң рахмат. Мени чакырып атайын интервью алалы, силерден бир кеңеш сурайлы деп мени чакырганыңарга аябай кубанычтамын. Мен негизи күткөн эмесмин. Үйдө отурганда эле ушундай чакыруу келсе, өзүмдө мындай толкундануу болду. Барганда кандай кылып пайдалуу боломбу деген ой келди да. Ушундай деңгээлге жетип калдымбы деген ойлор келди. Дагы эмне айтсам, ошол сулуулук жаатында эмгектенгениме 4 жыл болду. Негизи мен өзүм кесибим боюнча политолог, правоведмин. БГУ университетин кызыл диплом менен магистратуранда бүткөм. Мектепте, университетте сабак бергем. Бул кесипке келип калам деп такыр ойлогон эмесмин. Бирок буйрук экен. Азыр сулуулук жаатында эмгектенип жатам. Бул жаатта эмгектенгенимдин, ошол билим алганымдын пайдасын азыр да көрүп жатам. Мисалы, силер чакырганда мени эмне үчүн мени чакырып атсыңар ушунча визажисттин арасынан дегенде, такылдап кыргызча так сүйлөйт экенсиз деген сөздү укканда мен ушундай бир билим алганыма, 5 жыл окуганым текке кетпегенине ыраазы болуп кеттим. Анткени эми болгон ата-энелерим айтканда, сен 5 жыл, 7 жыл окудуң, эми ушул салондо иштеп каласыңбы? Гос жумушта иштейсиңби деген суроолор, таң калуулар болгондо ата-энеме айткам да. Ар бир кесиптин өзүнүн пайдасы тиеткен жашоодо. Мен бүгүнкү күнү кандай адам келбесин мага сулуулук жаатында, мисалы, боенгону, макияж кылганы кандай адам келбесин, ар бир адам менен тил табышып кетүүгө менин деңгээлим жетет. Ошондуктан ата-энеме ыраазычылык. Албетте, негизи эле тил табышуу бул эң негизги нерсе го дейм. Ар бир жумушта. Ооба, тил табышып ошол адамдын деңгээлинде сүйлөшүп кетүү менин колуман келгендиктен ыраазы болуп кетем да ушул окуп койгонума. Сонун. Демек, бул кесип боюнча иштебегениңиз менен сонун пайдаларын берип аткан экен. Ооба, албетте. Ансыз пайдасы жок нерсе болбойт экен. Бардык нерсе буйрук менен экен да. Жашоодо кандай, мисалы, англискеде кичинекей кезинде окудум, бирок жашоомдо жардам берген жок дегенге дагы кошулбайм. Анткени бара улам бир жашоонун бир этаптарында ошол үйрөнгөн нерсеңди колдонуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Ооба. Бир суроо бергим келип атат. Эмне үчүн ушул сулуулук жаатты тандап, ушул жаатта иштеп калдыңыз? Мен тандаган жокмун, бул Аллах Тааланын буйругу болду. Анткени мен өзүм кийим бычып тиккенди да кызыгат болчумун. Негизи декрет айымдар үчүн, айтып коеюн, азыр декреттеги айымдар үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк силер колдонуп калышыңар керек. Анткени декретте отургам ошондо. Анан жумушка чыга албайм, бирок мен үйдө отура албаган мезгилде бир нерсе кылыш керек болду дагы. Мен кийим бычуу курсуна катышып алдым. Анан кетип баратсам эле Кымбат Асизованын рекламасын көрүп калдым. Өзүңөр туура боенгонду үйрөнгүлө деп. Анда мен мындай көгала кылып боенуп эле жүрөрчүмүн да. Бирок боендум деп эсептечүмүн ошондочу. Анан анда профессионалдуу түрдө үйрөнүп алайын, дайыма сулуу болуп жүрөйүн деп курска катыштым. Ал курска катышкандан кийин жакындарымды боей баштадым, корпоративдерге коллегаларымды боей баштадым мектепте. Анан уже алар айта баштады да, сенин боегонуң өзгөчө экен. Анан жолдошума айтып, мен профессионалдуу түрдө үйрөнөйүн деп ошентип буйрук болуп эле калды. Мен бул тандоо эмес болчу, үчүктасам түшүмө кирген эмес, ушинтип визажист болуп калам деген ой жок болчу менде чындап. Сонун экен, келиңиз сулуулук жаатына кененирээк кирелик. Буюрса 2023-жылды узатып, жаңы жылды тоскон турабыз. Бул жылда өзгөчө кандай макияждар модада болот? Негизи макияжды мода мындай тиндей деп айтуудан алысмын. Анткени ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүгү бар, өзүнүн сулуулугунда өзгөчөлүк бар да, ошол өзгөчөлүктү эле даана белгилеп туруп, анан кийин жаңы жыл болгондон кийин ар кандай стрелкалар, көздү ар кандай кылып боёо, жылтыраак, ушундайларды өзгөчө кылып, анан адамдын жүзүнө эле жарашыктуу кылып жасап койсо, ошол тренд деп эсептейм. Бул эми мындай кийим менен өзгөчөлөнбөйт да. Кийим мисалы модага жараша, цвет, өң, жылтыраак, ткань деп бөлүнөт эмеспи? А бул жакта андай эмес. Бул жакта адамдын өзүнө жарашыктуу кийимине кандай кийинсе, ошого гана подходящий, туура келчүдөй кылып макияж жасап койсо, бул тренд. Дагы бир нерсе айтып кетсем болобу? Окуучуларыма үйрөтүп жатканда, мисалы, бизге кардарлар келгенде өздөрүнүн каалоосун айтат.
меники жөнөкөй болсун, мен кайын журтка тойго барам, меники аябай яркий болсун, анткени мен фотосессияга барам или клубка барам деп ар ким өзүнүн каалаганын айтат да. Кээде кыздар ошол жеңил болсун дегенди дагы четке кагып, болушунча талантын көргөзүп салмай адаттары бар да. Мен ошолорду да, мен айтам да, кыздар токтоткула ошонуңарды. Давайте кандай сурады кардар ошондой бергиле. Жеңил сурады, жеңил бергиле. Ушул жерден бир суроо берип кетейинчи. Негизи мен көп эле учурда салондорго барып жүрөм. Ошо визажисттердин кызматтары менен колдонуп келем. Анан барган эле учурда кандай макияж каалайсыз деп сурашат да. Анан мен көрсөткөн макияж балким мага жарашпайт. Жок, сизге жарашпайт, сизге мондай жарашат деп жараштуу кылып, ушинтип мен оюмду өзгөрткөн визажистти жолуктура элекмин. Анан мен көрсөткөн сүрөттөө макияжды жасап келгенде мага жарашпай калган учурлар болот да. Бул адамдын профессионалдуулугунун жетиштиги деп койсок болобу? Буну кандай десек болот? Мисалы, мага деле ошентип келишет, мен ушундай каалайм деп. Анан ар кандай варианттарын көргөзөсүң. Стрелка болдубу? Мисалы, анан түшүндүрүүгө аракет кыласың да, бирок кээде буну бардык эле кардарларда каалаган адамда эмес, бул жерде визажисттен дагы кетип калышы мүмкүн. Анткени мүмкүн именно ошол макияжды алып кыла албай калышы мүмкүн. Анан силерге бул жарашпай калышы мүмкүн деши дагы толук мүмкүн. Бирок чындап эле туура эмес, мындай өзүнүн көзүнө, жүзүнө жарашпай калган макияждын сүрөтүн көргөзгөндө жасап бергенге аракет кылабыз. Бирок ошол сүрөттөгүдөй макияж чыкпайт. Кайра эле айтам, ар бир адамдын жүзү ар кандай болот атпайбы? Ошого жараша, бирине жарашкан макияж экинчисине жарашпай калышы мүмкүн. Ошондуктан кээде визажисттердин дагы кеңештерин угуп коюу зарыл. Бирок ошол кеңешти баары эле бере бербейт экен да. Бере бербейт, бирок мындай да, бардык эле визажисттер мамиле курганда бардыгы мамилени жакшы кура албайт да. Өзүнүн ичиндегисин айта албаган визажисттер болот, толкунданышы мүмкүн. Жаңы кадам таштап жатканда, мисалы, мен биринчи макияжымды жасаганда чындап эле жакшы болбой калган. Чындап эле айткан. Сизге караганда мен өзүм жакшы боенмокмун деген. Ошондо мен жолдошума чалып, ушундай экен, мен жөн эле бул кесипке келип алган экенмин, мен ката кылып турмун. Мектепте эле иштеп жүрөсөм болмок деген болгондо, бирок бара-бара түптөлөт экен, бара-бара тажрыйба топтойт экен. Ар бир сферада, силердикинде деле мисалы, первый блин комом деп коет го орусча айтканда, биринчиси чындап эле жакшы болбойт экен, бирок кайсы жерде тоскоолдук болсо ошол жерде жеңиш деп билем. Ошондуктан тоскоолдуктарга моюнсунбай, бардыгын өзүңдү өнүктүрүп жасай келсең, аягына жакшы эле жетет экенсиң. Ооба. Мыкты болот экенсиң да, мыктынын мыктысы болуу асты да экен. Азыр онлайн курстар аябай көбөйүп кетти. Виртуалдуу эле окуп, үйрөнүп атышат. Анан баары акча турат, ошого мүмкүнчүлүгү жок айымдар өз алдынча үйрөнө алышабы? Азыр биздин кардарлардын арасында эң жаштар гана келбейт бизге. Анткени алар үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Улам кийинки поколение дейт го, кийинки муун башкача болуп чоңоюп атат да. Мисалы, жаш кыздар 20 жашка чейинкилер биздин кардарларыбыз эмес, анткени алар YouTube'тан, TikTok'тон үйрөнүп эле боенуп алышат. Бирок ушул 35-40 жашка чейинки айымдар, биздин кардарлар, булар чындап үйрөнө албайт, бирок онлайн курстарда эгерде чындап аракет кылса үйрөнсө болот. Онлайн курстарды ар бир эле визажист ача бербейт. Сүйлөп түшүндүрө алам, мен жеткире алам деген деңгээлде өзүнө ишенген гана визажисттер ошол онлайн курстарды ачат. Онлайн курстарда үйрөнсө болот. Онлайн курстар арзан, офлайнга караганда, бирок интернеттен карап үйрөнсө деле болот. Онлайн курстардын өзгөчөлүгү бул жерде сопровождение бар да, мындай жол көрсөтүүчү ар бир кураторлор бар. Алар буну мындай кыласыңар, тигини тиндей кыласыңар деп үйрөтүп турат. Негизи онлайн курс аябай ыңгайлуу деп да айтмакмын. Анткени таласта, ошто, нарында келе албай калат. Үйүнөн элементарно, үйүнөн салонго жетпеген айымдар бар. Бала чака, мүмкүнчүлүгү жок, мүмкүн ден соолугуна байланыштуу чыга албайт, үйүнөн чыга албай жаткан айымдарга онлайн курстарды дагы сунуштамакмын. Үйрөнсө болот. Үйрөнгөндөр бар. Мен өзүм онлайн курс алып барам, үйрөнүп, боенуп жүрүшөт. Онлайн курс дагы мындай да, ар бир айым сулуу болгусу келет. Бизде азыркы учурда келиндер, получается, мен менен тең айымдар бардык эле Инстаграмда бизнес кылышууда. Фудблогер, там токуп үйрөтүп атышат, ар кандай бир курстарды ачып үйрөтүп атышат. Ошолор сториске, эфирге чыгышат да, түз эфирлерге. Ошондо дайыма жагымдуу болуп тургусу келет. Ошон үчүн алар дагы үйрөнүүгө далалат кылышат да. Үйрөнүп алалы деген мүмкүнчүлүк, каалоо болсо мүмкүнчүлүктү түзсө болот. Ооба.
Сонун экен. Негизи макияж биз үчүн сулуулук, сулуу болуп көрүнүү. Сиз профессионал киши катары айтсаңыз, макияж бул эмне? Макияж бул айымдардын бир өзүнүн өзгөчөлүгүн гана даана белгилөө да. Бул деген мисалы айтат го кээ бирлерчи, мени жашыраак көргөзүп кой, мени там улуу көргөзүп кой. Ооба, макияж жаш кызды улуу, кары айымдарды жаш кылуу методу да булчу. Анан дагы бир өзгөчөлүк, карыгым келбейт деп айткандарга мен каршы чыгат элем. Ар бир замандын, ар бир жаш этаптын, курактын өзүнүн сулуулугу бар. Мага 50 жаштагы айым келет, ал деле сулуу. 70 жаштагы апа келет юбилейине. Бир аз боеп койсоң, ой жок тийишпе дейт, бирок ошону деле бир аз боеп койсоң, ушунчалык көркүнө чыгып калат. Андан көрө айтышыбыз керек, ошол бетибизге бырыш түшкөн мезгилге жетели деп тилек кылышыбыз керек экен. Карыгым келбейт деген сөзгө кошулбайм. Карыбай калышыбыз толук мүмкүн да. Ооба. Сонун. Негизи мындай учурлар, негизи мырзаларга азыр мындай түшүнүк келип калган да. Мисалы азыркы мындай коёксуз кыздарды издеп калган. Коёксуз кыздарды издеп калган учурго дейм азыр, Кандай деп ойлойсуз? Мындай да, биз мисалы боёгондо макияж без макияжа деп коебуз. Боёксуз макияж депчи. Болушунча мындай мырзаларда силерде андай маселе жок. Төрөп түшкөндөн кийин бетке ар кандай тактар чыгат. Организм гормондор алмашканда бетке ар кандай безеткилер чыгышы мүмкүн. Айымдар дайыма сулуу болуп жүрүп эле, андан кийин турмушка чыгып бала чакалуу болгондо жана декрет жаш элмет учуру деп коет го кыргыздар. Ошол мезгилде жүздө ар кандай кемчиликтер пайда болуп баштайт да. Ошолорду бир аз жаап турушубуз керек. Аны да силер туура түшүнүшүңөр керек да. Анткени өзүң бир аз жаап жашнакай болуп калсаң, бул өзүң эле жакшы да. Күз күнү караганда өзүңө жагымдуу болушуң керек. Анан адамдар менен сүйлөшүп атканда деле биринчи келбетине көңүл бурасың, андан кийин ички дүйнөсү менен таанышканга аракет кыласың да. Келбети жакпай жатса ички дүйнөсү сага эмне кереги бар деп бир чыгарып калды го. Ошол суроону кесиптешиме берип кетпейлиби? Эмне үчүн боёксуз кыздарга талап көбүрөөк? Негизи үйлөнөрдө деле балким мындай деп ойлошу мүмкүн да мырзаларчы. Макияжсыз мен эле көрөм деп ойлошу мүмкүн да. Ошол учурда чочуп кетпейин деген максатыбыз керек. Биздин кыргыздын айымдарычы чочуп кеткеде деген. Албетте, барды кыргыздын айымдары баары сулуу негизинде. Мен мурун ойлочумун. Магазиндар. Бирок ошондой мырзалар бар. Магазинге киргенде Сиз ошол топко киресиз? Албетте жок. Эжекелерди иштеп аткан эле эжекем мага бир күнү келип калды. Макияж кылып тойго барам депчи. Магазинде дайыма жок салып эле отурат да. Боёп атып, аябай сулуу экенсиз. Анан ула бара байкай баштадым да. Ар бир макияж жасап атканда кыргыз айымдар сулуу экен. Чындап эле сулуу экен. Анан көрсө биз жөн эле боёнбойт экенбиз да. Анан мындай боёнуу, ашыкча боёнуу жөнүндө сөз болгон жок бул жакта. Жөн гана кемчиликтерди жаап, анан өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү эле даана белгилеп эле койсок, ошол сулуулук да. Анан моинтип шпатлёвка деп коесуңар го силер эркектер. Анчалык боёнулбайт. Негизи анчалык биз боёбойбуз. Только сураганда гана. Мен фотосессияга барам, мага мондай. Мен клубка барам, мага ушундай кылып бергиле дегенде гана боёлот. Ал башка учурларда минималдуу косметика менен сонун макияж жасаса болот. Аны силер даже байкабай каласыңар. Чындап. Жана сиз айтпадыңызбы, кийимде мода өзгөрөт, башка нерседе, бирок макияжды өзгөрбөйт деппи? Бул сөзүңүзгө мен бир аз кошулбайм, анткени 1-2 жыл мурда эле бизде өйдө таралган каштар жок болчу. Алар эми эле пайда болуп, аябай актуалдуу болуп жаткан учур. Ушундай бир жаңылык барбы макияж визажисттердин дүйнөсүндө келе жаткан жылга? Андай учурларды мен чындап билбейт экенмин. Мен билсем билем деп айтам, билбесем билбейм деп айтам да. Мен монтип алдап, анан мондай кылып окмуш болуп силерге көрүнгүм келбейт. Бирок ошол өйдө таралган каштар өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Азыр ошол тренд болгондуктан каштар терилбей да калды. Мен ошого сүйүнөм. Мусулман коррекциясы деп коет, мен аны жасайм. Тербей эле каштын формасын чыгарса болот. Ошого спрос аябай көп. Мусулман коррекциясы бул оронгон айымдар үчүн, намаз окуган айымдар үчүн, кашын тергиси келбеген айымдар үчүн. Кээде бывает кашын терип атсаң аябай ооруйт. Ошол ооругандан качып деле тербеген айымдар бар. Ошолор үчүн бул мусулман коррекциясы дагы жакшы, кандай десем, жакшы чечим да. Анан сиздин айтып кеткениңизге караганда, мисалы минималдуу макияждар азыр нюд тону деп коет. Ошолор бул жылдын тренди болот.
чындап эле бара бара жанагынтип көздү аябай кара кылып стрелканы узун кылып чийгендер артка кетет. Болушунча натуралдуу, болушунча эстетика макияждар Кудай буюрса модада болот деп өзүм прогноз жасап жатам. 2024-жыл ошол өзгөчөлүк болушу мүмкүн. Мен азыр ойлонуп отуруп экөөңүздөрдүн сүйлөшкөнүңүздөрдү угуп отурчу мындай. Жашоо айымдардын жашоосу аябай оор окшойт деп койдум да. Каш тергенден да же ооругандан качып десеңиз аябай элестетип кеттим го. Мен кашым терди ооруп атса. Мен деле бармак эмесмин депчи. Айымдар аябай чыдамкай калып келет да. Бардыгына чыдап, сулуулук үчүн болобу, бакыт үчүн болобу, кандай гана тоону томкорууга даяр. Ай биздин айымдар. Бул нерселер мырзалар үчүн болуш керек, Баары силер үчүн дейсиз. Жакшы көргөн мырзасы үчүн. Жакшы көргөн мырзасы үчүн болушу мүмкүн, анан өзү үчүн да болушу мүмкүн да. Анткени азыркы учурда психология илими тарап жатпайбы кыргыз айымдардын арасында. Бул жерде өзүн өзүнө баа берүү, башка бирөөлөргө жагынууну артка таштоо, мурун башка бирөөлөргө жагынып мен көрүнүп калайын деп аракет кылышса, азыркы учурда наоборот аялдар артка кетип баштады. Эркекти астыга чыгарып баштады. Байкасаңыздар, бул курстагы бул жөн келген жок. Замандын талабы болуп атат да. Заман талабы баягы мен кылам деген айымдар кичке артка кетенчиктей баштаганыбыз бул дагы чоң жеңиш деп ойлойм. Ошон үчүн азыр психология тарабында билим берип жаткан айымдарга терең ыраазычылык айткым келет. Өзгөртүп атышат. Коомду өзгөртүп атышат. Ошол психолог айымдарга акысыз макияж деп койбойсузбу? Сөзсүз. Мен анткени бартер кылам да. Мен боеп жатканда ал мага психологиялык билимдерден берип жатат. Почему бы нет? Келиңиз, сөзүбүз куру болбош үчүн сөзүбүздүн жарымын иш үстүндө уланталы. Буюрса Бегим Айайым бизге сонун макияж көрсөтүп берет. Өзгөчө 2024-жылы хит болуп турчу. Негизи мырзаларды дагы ушинтип боешобу же кесиптешим мен алдап эле боеп атабы негизинде? Негизи боелот. Бул грим да. Грим сөзсүз мына эл жүзүнө жыгып аткандан кийин бир аз грим коюп койсо болот. Ооба, мен кесиптешиме ошол түшүнүктүү жеткире албай койдум. Кеңирээк айтып бериңизчи. Эркектерге ушул макияж деп коесу, гримдин канчалык деңгээлде? Эркектер косметологко барганда эле бир аз дагы мындай оңдоп түзөө бир аз грим берип койсо болот. Анткени бул камерага жакшы кетет. Камерадан байкалбайт деле боелгон. Эми мен табияттан сулуу. Табияттан сулууларга такыр жолотпош керек макияж. Сон. Мынакей, биз сөзүбүз куру болбош үчүн айтып кеткендей эле макияж жасоого кириштик. Алгач эшиктен келет, тердейт, кардайлар, айымдар баары бир бетин таза деген учурда деле бир сыра тазалап алабыз. Мицеллярка менен тазалайбыз. Негизи ушул үйдө көп карындаштарымдын көп көрдүм да ушул нерсеничи. Бирок ушун менен эле бет жууса болобу же болбойбу негизи? Болбойт. Ар бир этап өз-өзүнчө. Ал өзүнчө бир чоң тема. Ошондуктан бетти тазалап алгандан кийин бетти нымдаштырабыз. Нымдаштыргандан кийин сөзсүз карайбыз беттин өзгөчөлүгүнө жараша кайсы жерде бизде кемчиликтер бар, ошол жерлерге корректор коебуз. Негизи косметика жаатында кандайсыз билесиз? Карындашыңыз бар сиздин. Көрүп калсаңыз керек үйдө. Бул жакта көргөн нерселерди. Мен үйдө көргөн нерселерим ушул жерден кесиптешиме көрсөтөйүн. Могуну көргөм. Мен ошон үчүн көргөн үчүн айтып атам. Могул түстөр бар. Бул эмне? Бул деген Бегим Айайым айтат атын, Бул тень көздүн үстүнө коюла турган көз боектору. Эфирден пайдаланып дагы бир сизге балким тааныш эмес ушундай айымдардын буюмдарын макияж жаатында сизден сурай кетейинчи. Биздин баш режиссер коюп берсе, таап көрбөйсүзбү? Кандай аталат? Кандай учурда колдонулат? Келиңиз алгач көрсөтөт. Бизге оюн камтылган да? Ооба, сизге. Бул эмне? Бул деген массаж кыла турчу бетке кошула турган буюм окшойт. Жок. Тапкан жоксуз. Бул деген бетти жуут. Бетти жуат. Кийинки сүрөт. Ушул массаж кылып окшойт бетке. Ооба. Кийинки сүрөт. Бул деген кирпиктерди кайруучу. Мунун баарын кайдан билесиз? Бул көптөн бери эле колдонулат го. Бул деген чачка тагылчу. Чачка тагылчу кайсы учурда? Кайсы учурда?
жуунуп чыккандан кийин дейт. Же чачы суу учурунда. Жок, чачка тиешеси жок. Бетти жууган учурда чач тартып алып коебуз. Түшүндүм. Бул эме. Бул деген макияжды бетке сен себесиң го көбүнчө. Спонжик деп коет экен. Жумшак, бул деген помада десем болот. Помада. Озусту боёйсуз. Сиз каяктан көрдүңүз эле ушундай көк помаданы? Жок. Бул эми бул жакта сүрөттө көп болуп калмашы. Сүрөттү артка кылып коелу. Таап көрүңүз да бир жолу. Бул деген помада десем жаңылышам, Ооба. Анда бул деген Суюк көз боёгу экен. көз боёгу. Кийинки сүрөт. Бул деген ошол кирпикти кайрууда кандайдыр бир Узартууда. ооба, ызартууда десем болот. Туш. Туш десек болот, Сон, Азамат, баарын биле турбайсызбы? Албетте. Биз Силер пока Сүйлөшүп тургула дейсизби? силер ойноп кайсы этапка турганча келип калдыңыз? биз азыр уже беттин эң негизги тонун бердик. Анан кийин мисалы тон бергенде бул контурларды эмне үчүн коесуңар деп таң калышат да. Бул атайын өзүнчө бир өзгөчөлүкпү же сырбы же кандайдыр бир сыйкырбы дегендейчи. Жок, бул деген биз бетибиздин өзүнүн эле негизи жаратылыштан бетибиздин ушундай жерлери караңгы болот. Анан чеке, мурдунун үстү Т зона деп коет, өзү жылтырап турат. Душтан чыкканда байкасаңыздар, ушул зоналар жылтырап турат. Биз тон берип койгон үчүн боп-боз болуп, ал жылтырактар жок болуп калган үчүн биз кайра эле аларды кайтарып атабыз деп билсеңиздер болот. Менде дагы бир суроо бар. Негизи бетибизди сам менен жууганга албетте болбойт. Болбойт. Эреже боюнча. Болбойт. Негизи мырзалар бетти эмне менен жууш керек? Атайын гелдер бар, эгерде кааласаңар, ал силерге уят эмес болсо, намыс эмес болсо, анда гелдер менен жууган туура деп айтам, анткени самында шелеч бар, ал беттин нымдаштырылган эталын түшүрүп таштайт. pH баланс деп коет, балансын түшүрүп таштайт. Ошондуктан сөзсүз самынды колдонбой койгонуңар туура. Негизи ушул боёктордо каражаттар канчалык кымбат болбосун, ошончолук зыяны бар дейт дээрге. Канчалык деңгээлде чындыкка туура келет? Эгерде каражаттар кандай? Эгерде декоративдүү косметиканыкы болсо мүмкүн. Эгерде атайын кам көрүлүүчү косметикалардын кымбаттары болсо, анда пайдалуу деп эсептейм. Арзанынан алгандан бир аз коркуп туруш керек. Анткени жакшы нерсе арзан болбойт. Демек, кесиптешимдин калыңы өтө эле жогору турбайбы? Мүмкүн. Мен байкагандан модель кызыбыздын көзүндө сурмасы жок экен, Ооба, ошого жараша азыр смоки макияжын жасайбыз. Мага аябай эле аз убакыт берилгендиктен аябай шашып, бат-баттан жасаганга аракет кылып жатам, бирок основной негизги учурларын бөлүшүп кеткенге аракет кылам. Биз каштын толук кашка азыр өң бербейбиз, анткени өзүнүн деле модельдин кашы жакшы болгондуктан биз бир аз гана жок жерлерине цвет беребиз дагы. Анан силер жана айтып жаткан фиксатор менен бул кашты өйдө тарап катырып коюучу каражат. Бул кашка дагы кетет. Же кирпикти да боёйт, кашты да боёйт. Бул туш. Бул өзүнчө? Ал туш болот, анын ичинде кара цвет болот. Бул болсо мондай гелеобразный. Түшүндүм. Өңү жок. Өңү жок болот. Бул өңү барлары деле бар, атайын цвет берип кеткен, бирок биз өзүбүз өң бергендиктен бизге өңү жок, ыңгайлуу. Өйдө тарап формасына жараша жаткырып коебуз. Мен могулга аябай таң калып атам. Аябай жукан нерсе экен, бирок ушунун ордуна башка нерсе колдонсо болбойбу, мисалы. Бул ыңгайлуу да бетке. Одноразовый болот да. Ар бир айымга бирден эле колдонула турган. Бул эмне кереги бар? Ал туура эмес боелуп калган жерди кол менен алганга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан өчүрүп турабыз. Сон. Макияж бүтүп аягында куланда салып коет. Бул жерден мага аябай таанышсыз нерселер көп болуп атат. Бул көздү мисалы боёкту боёп жатканда көбүнчө түшүнбөгөн адамдарга аябай көп каражат колдонулуп аткандай сезилет, кисточкалар аябай көп сезилет. Андай эмес, бир 9-10 кисточка менен жакшы макияж чыгарса болот. Мисалы кесиптеш. Могул жасаган жумуш менен могул менен бүтүрсө болбойбу? Жок, ал өңү бияка жугуп калат да. Могул Бири-бирине чаташып кетет. Ошон үчүн ар биринин өзүнүн өңү болуш керек. Продукциянын өзүнүн.
Алмаштырып колдонулушу керек, анткени ар бир өң өзүнүн кисточкасы болбосо таза макияж, тунук макияж. Могу байкуш эмне колдонулат? Ал кайсы байкуш экен? Ал бочонок деп коет, ал кара өңдөргө колдонулат. Ошону алып турсам болобу? Болгон, Биз азыр смоки макияжын жасап жатабыз. Бул смоки макияж негизи эле көп учурда колдонулат. Жакшы көргөн бул макияждан башка жасагысы келбеген айымдар көп. Бул эмне кесиптеш? Бул деген бетти нымдаштырганга керек. Бетти нымдаштырат. Булчу? Муну койбой туруп макияж кылса? Ал макияж бүткөндөн кийин сактап коюлуучу фиксатор спрей деп коет. Азыр бүткөндөн кийин аны сээп коебуз. Жок. Эң сонун. Көздүн үстү бүттү, көздүн астындагы боёгонго боёсо болот, боёбой да койсо болот. Азырынча боёбой эле коеюн, убакыттын тардыгына байланыштуу. Мен азыр мындай түшүндүрүп берейин. Макияжды фиксатор кылгандан кийин бул жанагынтип сүйлөшүп, телефон менен сүйлөшкөндө тоналка жукпайт. Оозунда боёгон жок, оозунун өзүнүн деле цвети жакшы экен. Ооба, негизи ооз боёгондо кыргыз айымдары негизи эле сулуу да, ооба. Обязательно аралаштырып коебуз, анткени ичине түйнө түшүп кетет. Бул макияжды кечке чейин, саат канчага чейин болбосун сактаганга мүмкүнчүлүгү бар. Эгер сактабай калса, мен атайын көргөзөйүн деп алып келдим, көп айымдар билбейт. Мондай матирующий салфетка деген бар. Бул салфетка тердеп, жанагындай кээ бир терчил айымдар болот, бийлеп келгенде отурганда бети тердеп, макияжын тазалай албайт. Эгер колу менен же бир нерсе менен сүртсө, ал макияж бузулуп калат. Ошондуктан мондай матирующий салфетка ичинде аябай көп болот. Алып, бетке коюп туруп, бир аздан кийин алып койсо, кайра жаңы жасалган макияждай болуп калат. Ушундай колдонсоңуздар болот, көп жерлерде сатылат. Издесе, издеген табат дегендей. Келиңиз акыркы штрихтер, мен бул жакта хайлайтерди көрүп атам. Мен уже эмени фиксатордо сээп салдым. Хайлайтер, контурлар койганга жетишпей калдым убакыттар дегендиктен. Негизи хайлайтерди ушул зонага коет. Анткени бул зоналар бизде жылтырап турушу керек. А жылтырак эмне үчүн керек, жылтырабай койсо болбойбу деп кээ бирлер матовый кылып жасап бергиле деп айтышат да. Жылтырак бул просто мындай кандай свежесть берет. Свежий деген сөз которулбайт го негизи кыргызчага. Мен тапкам. Айтып коюңуз ошол сөздү. Жашаң деп которулат. Жашаң. Биринчи жолу угушум. Макияжын жашаң көрүнүш үчүн хайлайтер колдонулат. Бул зоналарды көргөзгөн жокмун. Эгерде кааласаңыздар, ал бардык эле жерлерде, блогерлерде көргөзүлүп турат. Онлайн курстарда да кенен айтылат. Кааласаңыздар, курстарга катышып, ушулар жөнүндө билип алсаңыздар болот. Ал жакта кенен да убакыт. Сон, ушундай аз убакыттын ичинде сон макияж жасап койдуңуз. Сонда Көрсө сулуу эле турбайсызбы деп коюңуз. Тамаша албетте кыргыздын айымдары баарыңыздар сулуусуздар. Сон. Сизге чоң рахмат Бегим айым, таң эрте келип. Бул негизи бул жак беле мен ойлоп атпайм, бул атайын ошол тагылат окшойт. Жок. Гүлдүн заколка деп ойлоп. Гүл окшойт ойлогом. Косколдук жаратпаш үчүн ушундай кылып тагып койгонбуз. Сиздерге дагы рахмат, мени чакырганыңыздарга. Дагы чакырсаңыздар, сөзсүз сүйүнүп Албетте сөзсүз түрдө чакырабыз. Буюрса кийинки эфирден кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Келип бергениңизге чоң рахмат. Убакыт бөлүп атайын бул айымды уйкудан тургузуп алып келгениңиз үчүн дейли. Бул нерсе дагы мен ойлоп калдым, чыгармачыл десем болот. Албетте өзүнүн чыгармачылык, өзүңүздүн бир фантазияңызды ойлоп жасап атасыз. Чыгармачыл ийгилик, кыргыз айымдарын ар дайым суп-сулуу кылып, мырзаларды коркутпай, чочутпай жүргөнүңүзгө чоң рахмат дейли. Чоң рахмат. Биз эфирди улантабыз. Алдыда ашканага барып келелик, андан кийин сонун коногубуз бар.